Өлкөбүздө туура эмес тамактануунун натыйжасында аялдар жана жаш балдар арасында аз кандуулук, басымдуулук кылып келет. Ал үчүн түрлөп тамактануу зарыл. Тактап айтканда, жыл бою томак ашка жашылчаларды, көп чөптөрдү кошуп пайдалануу зарыл. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн тоолуу агроэкосистемаларда тамактанууну жакшыртуу долбоорунун алкагында Алай районунун Мурдаш айылында Жоогазы Мурдаш бала бакчасына күнөскана курулуп берилди. Көңүлүңүздөрдү балдар бала бакчасынын ийгиликтерине бурабыз. Айым ойлойт элем, ушул кантип биз сапаттуу, туура тамактандырабыз, балдарды убагында ушул жаңы жашылчалар менен камсыз кыла алабыз деген ой ар дайым менин жүрөгүмдө оюп жүрөт эле. Көптөгөн чогулуштарда дагы ушул ата энелер менен туура тамактануу боюнча өткөн чогулуштарыбызда дагы ушул проблемабыз болуп келген ушул айылда. Анан бизге ушул консультантыбыз Хамит ака аркылуу биз биринчи жылы парник куруп, ушул адамдан консультация алып парник курганбыз. Ошол жылы жакшы ийгиликтер болуп, ойлоп калдык. Демек күнөскана курсак дагы болот деп. Сатып келгендерден алып желек, бирок кооптончу элек. Бул кандай? Өтүшүп кеттиби, срок өттүбү, же азоту көппү, же кандай деп кооптонуп, бая балдарга бергенден кийин кооптонуп турчу элек. Былтыртан бери өзүбүздө мынандай пышып, сонун болуп, былтыр ар бир түптөн болбоду дегенде 1 килограммдан терип аттык. Өтө чоң, кызыл, сонун, сулуу болду. Аябай, мына жерде көргөн ата-энелер, ушул мына айланада иштеген, пунктта иштегендер келип алып кызганып, ой, кызыктуу аябай. Биз деле ушунду эксекпей бизге сатчы дешти. Бирок биз сатпадык. Кышкыга заготовка кылдык балдарга. Бул жерде теплицаны уюштуруунун максаты негизинен балдар бакчасындагы балдардын тамактануусун жакшыртуу, теплицаларда таза экологиялык продукцияларды өндүрүү менен ошондой эле ушул технологияны бул аймакка жайылтуу болуп эсептелет. Мына ушундай ийгиликтерден улам балдар бакчасынын жетекчилиги жана анда иштеген кызматкерлердин кызыгуусу күчтүү болсо, Чакан жашылча чарбасында табигый, таза жашылчаларды эгип, дени сак жашоого бөлгө түзүлөрү бышык. Дени сак үй бүлө, дени сак улут, дени сак өлкөнү куруу өзүбүздүн колубузда.